Саламатсыздарбы урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, Т-медиа YouTube каналынын катталуучулары. Кеп бар подкасты дагы да өзүнүн чыгарылыштарын улантат. Дайымкыдай эле бизде бүгүн дагы өзгөчө конок, ММА мушкери, One Championship'тин чемпиону, мушкер, кыргыздын желегин бийиктерге ар дайым көтөрүп жүргөн агабыз Акбара. Келиңиз эфирге. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Чоң рахмат подкастка ушуна чакырып колдогон үчүн. Алла разы болсун. Эми баары макталар, чектешүүлөр бир гана Аллахка болсун. Чоң рахмат. Биринчиден кош келиңиз дейли, анан бир сөз менен айтып кетсеңиз, Акбар Абдуллаев ким? Бир гана мушкерден сырткары Акбар Абдуллаев ким? Оштук бала деп коелу. Оштук жигит дейли. Жакшы. Кечээ гана бир сонун керемет мушташты көрсөттүңүз. Ошол боюнча бир аз башында токтололу, андан кийин эфирге сүңгүп кайрадан киришели. Өзү сборду айта кетейин, башында подготовка кандай боло баштады. Сентябрда аяктарында уже Дагестанга сборго барган биринчи жолу. Ошо бойлорго даярланганда, бирок бой берилген эмес эле. Барып уже формага келип, кичине для опыта иштеген барган элем Дагестанга. Барганымда уже октябрларда уже организация бой берип калды. 6 декабрга Шамиль Гасанов менен урушушум керек эле. Рейтинговый бой болчу, ал 3 номер болчу организацияда, рейтингде мен 6 номерде болчумун рейтингде. Но организация как-то бир апта өткөндөн кийин организация уже биз кол койгонбуз да контрактта, уже 6 декабрда урушушубуз керек эле. Но организация посчитала, мындай айтканда, башкача өзгөрүштү. Мага титулга берди за пояс, Танкай менен чемпион менен кытайлык. Шамиль Гасанов башка соперник берип коюшту. Ошого уже Дагестанда подготовканы өттүм полностью, 3 ай почти ушакта жүрдүм Дагестанда, Хабиб Нурмагомедовдун залында. И уже дальше бир ай калганда, почти азыраак бир айдан Таиландка учуп, ал жакта тактический работа, анан кийин жөн эле весовонка акклиматизация кылганы баргам. Ошентип мен подготовкам өттү. Подготовка жакшы эле өттү, весовонка жакшы өттү, бүт нерсе сонун болуп атты, травма жок болчу, настрой деле жакшы болчу, мындай грамотно тренировка кылып аткан болчумун, өзүм перегружать этпей. Уже именно вот весовонка келгенде, Таразага, Бангкокко учуп келгенде, уже как обычно эле ошо 3 бой өткөзгөм, гидрация деп коет, ошо сууну тапшырабыз биринчи, анан кийин вести тапшырабыз. Ошо гидрациядан как обычно вести кылып, уже свободно жүргөн болчумун. Анан кийин аякта организацияда официальный взвешиванияга 3 саат берилет, прямой эфирдечи. YouTube'да көргөндөр может бар, билет. 3 саат берилгенде ошо биз барып 3 саат мен ойлогом да уже вести кылдым, баары жакшы, мындай айтканда спокойно жүрөт элем, ойлонбой. Как обычно вес куугам, как обычно вес кеткен, баары жакшы, идеально болуп аткан болчу. Барып Таразага жазылдык, 10-чу болдук очередте. Пока 10 адам өткөндө, менин очередим келгенде уже 1 саат өтүп калды, прямой эфирде баягы весовонкаданчы, официальный взвешиваниядан. Тапшырсам судан өтпөй калдым, бирок вестен недовес болуп калдым. Келип туруп, сразу эле кантип вес кыла албай калдым деп ойлонуп калдым да, кичине переживать этип баягындай. Келдик да номерге сразу эле сууну ичтим, 1,5 литр суу ичип туруп, барып туруп ойлонсок, биз дагы коюбуз деди тренер. Мен ойлонуп чечтик, что беговой барып дагы вес коюбуз, 1 литр. 1 килограмм кууп, кайра Таразага түшөбүз деп. Дагы 1 литр суу ичтик, ошондо 1,5 литр суу ичип туруп, куу баштадык вести. Куугандан кийин барып Таразага барып кайра повторно тапшырып, сидикти тапшырдык, кайра эле мына вести тапшырдык, кайра өтпөй калдык. Уже чуть-чуть жетпей калды, бирок эми одан кийин уже күчүм деле калбай калды, желанием деле жок, мына настроение болуп, убакыт деле калбай калды бизгечи кууганычы. 3 саат берилет эле. 1,5 саат калды, анан 1,5 саат отургандан кийин кайра барып гидрацияны кайра тапшырдым, кайра вести тапшырдым, бирок вестен бүт өтүп аттык, бирок гидрациядан суудан өтпөй калдык да. Анан
өтпөй калгандан уже ойлоп калдым, бул Алладан окшойт бул, потому что обочеги мен 3 жолу тапшыргам, 3 жолу урушкам аны вседе, и бүт идеально өтүп аткан болчу. Анан кийин бул четине походу Алладан берилген нерсе окшойт деп ойлоп калдым да. И моментте вот бул жактан дагы бир ошибка болду, то что биз биринчи тапшырганда сууну ичип туруп эле ойлонбой эле 2 саат күтүп турушубуз керек экен эле да. Жүгүрбөй эле, вес кубай элечи. Потому что мен переживать этип баягындай ашкадан суу ичкенде через почки, через желудок баягындай 1 сааттан кийин, 2 сааттан кийин айдайт экен да, мындай айткандайчы, мочевой пузырьгачы. Ошого биз ойлонбой эле гонять этип переживать этип эле кууп, мындай айткандай кайра эле истощение организм болуп, баягындай жажда кылып кууп салдык да. А биз просто сууну ичип туруп отурушубуз керек эле, күтүп, что пока ашказаны өтүп, почкаларды обработка кылып туруп сууну мочевой пузырьга келиш үчүнчү. Ошол жактан бир ошибка болду бул. Эң катачылык. Анан экинчиден организация жактан ошо приборду обычно перед взвешиванием сууну текшере турганда мочаны бул приборду сууга салып, салфетка менен арчып бизге 0,000 деп приборду көрсөтүп туруп, анан кийин менин мочамы баягы банкага салып текшерет эле. Бирок бунусунда 3 жолу текшерди, 3 жолу көрсөткөн эмес. Анан кийин уже настроением жок болуп, анан кийин айтышты организация, по-любому сен вес кылышың керек. Вес кылганыңдан кийин, гидратсияны да тапшырышың керек. Барып үйгө барып номерге чыктым да, уже күчүм да калбай калды, настроение түшүп кеткен, нерв болуп, барып жатып 1 саат жаттым да, кайра түшүп туруп тапшырдым. Уже суу дагы келип калыптыр, уже бүт норма болуп калыптыр да, мындай даже ашыкча мененчи. И ошондой катачылык келди дагы анан моментте, ошо мен өмүрүмдө бул мындай айтканда 100 боюм болсо, любительский карьерамда 100 боюм, даже одан да көп. Но и профессиональный бойдо, мисалы үчүн менде кикбокста да профессиональный бойлорум бар да, 4 боюмда болсо, ошо бир дагы канча 11 беттеш өткөздүм, бир дагы чтобы мен вестен өтө албаган күндөр болбоду да. Мен ошо спортко келгенден бери мен вести обязательно кылат элем да. Менде на характери болсо дагы, башка болсо дагы вес бул обязательно болчу да мен үчүн. Анан мен ошо өмүрүмдө биринчи жолу вести кыла албаган үчүн психологический расстройство болдум, анан мындай спад болдум дагы, анан баягындай ушунчалык мындай настроением түшүп, мотивация жоголуп, иштеке кылгым келбей калды да, бойго желанием дагы ушкум келбей калды да. Ушундай момент настрой бузулду. Одан кийин уже желание жок болуп, анан бул жакта организация айтат, сен гонорарыңды алып калабыз, бонус дагы бербейбиз, анан титул дагы бербейбиз дегенде анда эмнеге үчүн муштаж? Жөн эле. Анан кийин бул жакта байкелерибиз келди, Атошев Сүйүн деген биздин алимнардын залдын старшийыбыз бар, айтат, ооба Алладан деп мен кичине настроением жок отурам, анан айтып атпай, укам бул кур мындай эле, бирок сен кыргыздын намысын үчүн уруштасың деп мотивация берди. Ооба мен мына жеңилбешим керек, главное учушубуз керек. Аккур ол мындай айтканда эле жөн эле кур темир. А так бул жерде сен чемпион менен урушуп, азыр чемпион болушуң керек дегенден кичине болсо да мотивация алып өзүмө кыргыздын намысы үчүн, ошо кыргыздар көрүп турат, канча миң адам көрүп турат, болеть этип турат, дуа кылып турат, анан ошого жеңилсең не вариант деген ойдо только газ кармадык да, настрой менен. Бой боюнча айта кетейин, бой өз настрой 5 раундка коем постоянно. Даже 3 раунд болобу же 1 раунд болобу, но настройду мен 1 раундка же 2 раундта чыгып туруп эле уруп эле бүтүрүп коем деген ойдо чыкпайм. Постоянно 5 раундка настрой коем. Ошентип эле чыктык, 5 раунд иштедик. Ошо мен билгем, что бир стойкадан, может, скоростьте мен алдыраак болом, анан чувствительныйраак, но ойдогудай эле болду. Кудайга шүгүр, баары Алла күч кубат берди. Ошо дуа кылганымда ошо күч кубат берсин деп дуа сурайм Алладан. Ошо берди. 5 раунд аракет кылдык, жакшы иштеген. Бирок для опыта дагы мага жакшы болду, что 5 раунд ушташкан. Очень 5 раунд чемпионский бойлорум болду дегиле, ошо көрдүм, өзү сынап көрдүм. Жакшы. Демек ошол психологический жактан эле мындай таасирин тийгизди да. Ошол өтө катуу айтам го, то что мен любительскийде деле, профессиональный бойлордо эле мен эч вести кыла албаган эмесмин да. А вот ушунусуна шок болду магачы, мындай айткандачы. Ушунчалык настроением жоголду, ушунчалык настрой жоголду бойго. Желанием баягы мушташа турган желанием жоголуп кетти. Баягы расстройство болуп, эмне кылышын билбей баягы ушундай болуп калдым да. Анан уже Алланы ойлоп, бул значит
Кудай Алла ушуну каалаптыр деп. Бул бүт нерсе жакшылыкка да. Мен только позитивно ойлойм. Просто эми настроение жок болсо да, но мотивация ошо, то, что Алладан деп только мотивация ушундай. Сон эми жеке өзүңүздү көбүрөөк ача турган суроолор узатылат азыр. Жалпы эле подкасттын максаты да ошол. Андыктан сиздин алгач бала чагыңызга барсак да, кайсыл жерде туулганыңыз боюнча маалымат айттык. Кантип ошол жерден, ошол айылдан чоң аренага карай чыктыңыз? Өзү Мададан төрөлгөм. Мада айылынан, Кара Суу районунан. Дөрмастер деген айылыбыз дагы бар, ошол жерден Башбалка жетпей. Ошол жакта төрөлүп, ата-энем менен 3 жаш, 4 жашка чейин мен Кыргызстанда эле өскөм. Одан уже ата-энем Россияга жумушка барган, соодага. Соода кылып базарда иштеш болчу. Чайковский деген шаарына, Пермский крайга. Ошол жакта барып батика обувь сатышат да базарда. Анан кийин мен чоң энем калдырышпалар барып, обосновательстетип кичине базарларда. Анан мен алып барышкан. 4 жашымдан баштап ошол жакта Россияда өскөм. Садикке барып, мектепке барып, бирок Кыргызстанга барып келип турат элекпиз. Каникулдарда же 1 жылга мындай калдырып, эжем колунабы же мындай, но барып келип турат элек. Основном Россияда өттү да. Жаш ошо 9 класска чейин ошо Россияда Чайковский шаарында өсүп, уже ошол жакта мен машык баштадым. Биринчи 10 жашымдан баштап тайский бокс деген секцияга барып, мен байкелерим бар болчу, старший атамын эжемин балдары ошо барып алар катышчу ошо тайский бокска. Мен дагы кызып көрүп, аркасынан барып, ошо тайский бокстан баштап уже любительский дагы, анан профессиональный боец дагы болуп тайский бокстан чыккам өзү. Ошол жалпы Россиядан баштапсыз да? Россиядан баштап карьераңызды да. Мен баштаганда ошо биз тайский бокстон да, кикбокстон да, бокстон да катышмын. Сразу 3 видтен спорттончу ошо. Бирок мага эң жаккан ошо бокс жагат эле. Чын айтканда өзү өтө кызыгат эле. Мага Тайсондун, Мухаммад Алинин бойлору же Рой Джонсту эң жакшы көргөн Рой Джонс бойлору жагат эле. Мурда клиптер болот эле билесиң, телефондордон скачать этип алып. Вдохновение берет эле да магачы мындай. Огонь мындай күйүп, бир нерсе чыгат эле ошол нерседенчи. Ошону көрүп алып, кызыгып катышым. Ушунчалык катышым, что залга ата-энем мисалы үчүн ушат эле да, сабак кылбасам же эки алып келсем же апам ушат эле, ошондо айтат да, сен залга барбайсың дейт эле. Мен ушунчалык ушу мага залга барбайсың деген мындай катастрофа эле да. Ыйлап ошо мен барам залга десем да, жок барбайсың деп ыйлап, депрессия болуп ушундай. Жаш баламын да, 12 жаштамын, бирок залды вообще калдырбайт элем да. Ушунчалык фанатизм элек биз тренер менен экөөбүз. Что мен саарлап саат 6-да тренировка кылат элек, залга келет элем саат 6-да. 6-да. Саат 6-да. 12 жашыңызда 6-да бара элесиз. 12-13 жашымда залга саат 6-да барат элем. Залга 6-да барып, кышындасы аякта Урал, өзүңөр билесиздер, погода -20, -10 без разницы. Куртканы кийет элек, кетет элек, саат получается саат 6-да. Туруп алып, ошо 6-да 6:30 уже лапа, индивидуальный тренировка кылат элем тренер менен. Одан кийин сразу мектепке барат элем. Мектептен чыгып, кичине үйдө тамактанып, кайра эле залга барат элем. Ошентип мындай айтканда узак эле тренировка кылдык да. 2 маалдан тренировка кылат элек. Бир маалда ошо айтам го, ата-энем мен сабакта мектепте жакшы окуп алсам, мени атам айтат эле, залга барбайсың дегенде мен ыйлайт элем да. Ошончо желание бар эле да мендечи залгалачы. Ыйлап болбой. Бирок айтса дагы мен эртеси күнү бар зал кетип калат элем. Ушунчалык мындай желание, огонь бар эле да. Анан бир моментте даже биз 1 ай эсимде, 1 ай утяжелитель, утяжелитель болот го, песок менен кумдан путка кийип алып баягындай чуркап. А биз целый день ошо менен жүрөт элек да. Саарлап кийип алат элем. До конца ошо мектепке да ошо менен жүрөт элем. Залга да ошо менен басып жүрөт элем, только ошо менен жүрөт элем, чечпей. Скотчтой болот элек. Анан мектепте жүргөндө ошондон ичине кээде кум түшөт эле, ар нерсе болот эле. Ушундай фанатизм болот эле да. Анан ошентип келип 9га чейин мен класска чейин 9-класс бүткөнүмдө уже сборная Россияда болчумун. Биринчи номер сборная по кикбоксингу сборная Россияда болчумун, по тайский боксу сборныйда болчумун.
уже 2 апта калганда мен чемпионат Европага кетишим керек эле, сборная Россиянын атынан. Ата энем мындай жумушубуз окшошпой, базар токтоп, соода болбой. Ата энем 2 апта калганда алып кетип калышкан бизди Кыргызстанга. Кыргызстанга келип, эми өмүр бою мындай айтканда Россияда өскөнсүң да, досторуң, круг, классташтарың бүт орус, анан мындай кеткиң келбейт да. Родной болуп калганда, как шаар, кичинекей шаар, 100 000 адам болчу. Родной баардыгы тааныйт сени, новостиден көрсөтөт, интервью берем, мындай айтканда тренер дагы ошол жактан жакшы карайт болчу да. Все, алып кетип калышкан. Европа чемпионат жок, сборный жок, анан мындай Кыргызстанга келдик. Бул жерде колледжге тапшырдым, Жусуп Аласан Черемушкадагы. Ошол жерде окудум, анан Таймаш деген залга Айбек агайга бардым. Ошол жерде бокс менен катыштым, кикбокска катыштым. Но не серьезно болду. Бул жака келгенден кийин баарын кайра нөлдөн башташ керек болду да эми. База бар, полностью бар. Просто мен кирип эле мен өзүм көрсөттүм да. Тренерлер барды, билди, что уровень башка. Уже мен сборная Россияда болчумун да. Мен айткандай өтө жакшы уровеньде боксташат элем да, ол маалдачы, өзүмдүн жашымачы. Анан мотивированный бала элем, мындай айтканда заряженный бала элем. И вот ошентип келип, бирок бар концентрация жоголуп, достор менен достошуп, залды деле кылып кылбай ушундай отношение болуп калды. 1 жыл жүрдүм, республикаларга чыгып аттым, бирок жакшы результаттарды көрсөтө албадым. Бирок эми мындай турнир, жакшы чоң турнирлерди утуп аттым кээде бокстанчы. Кикбокс аз өткөзөт эле ушундай моменттарда. Но одан кийин дагы мындай айткандай атам путу ооруп калып, апам экөөбүз Москвага жумушка кеткенбиз. Ошентип ал жактан Москвада жашап, ошол жакта каяктан калдырган жокмун. Биринчи барганда эле сразу зал тапканмын. Макдональдска киргем жумушка. Залды кикбокс, тайский боксту мындай айткандай баштап ошол жерге калдырган жокмун да. Ошол жакта Москвада ресторанда, ошо Макдональдста иштеп, тренировканы совмещать этет элем. После этого уже армия, после армии опять кикбоксинг, профессиональный бои. Но тилекке каршы ошо кантип ММАга келип калгам, то что заводдо иштейт элем, семьям бар эле. Анан бул жакта квартплата, билесиң, Москвада квартплата бар. Кыйынчылык, жол кира, бүт нерсе акча. Анан кийин же сенин байкең жок, старший, же спонсорлоруң жок, же ата энең бай эмес. Мындай эки-бир туугандарыңам чыкпайт ол моменттечи. Только надежда на себя дегендей и на Всевышнего, Аллахачы. Ошентип эле эч ким спонсор жок болгондон, эчтеке поддержка жок болгондон аракет кыла берет элем. Моментте жумуш, айткандай, заводдо иштейт элем, Рено заводдо, машина заводдо, сваркада, контактный сваркада окуп, түнү иштейт элем, күндүзү тренировка кылат элем. И моментте ушунчалык күчүм калбаган, уже истощение болупчу. Тренерим айтып атпайбы, Акбар, сен же тренировканы кыл, же жумушуң кыл. Потому что сен көрдүм, не можешь до конца восстановление да будет. Анан кийин өзүң ушу фокуста жок, анан энергияң жок болуп атат сенин баягыдан, чтобы алып кеткенинчи. Анан кийин агайга айтсам, менде көрүп атасыз ситуация, менде же спонсор жок, эч ким жок. Айла жок болуп атат, кичине чыдап турган десем дагы жок, залдан кет. Или прямо радикально койду да вопросчу. Залдан калдыр, залда. Же ишти калдыр депчи. Ушундай выбор келгенде мен жашоом мындай айтканда өзү выбор ММА өткөттү дейм да, кандай айтсамчы. Жумушту тандагам. Уже жумушта Ренодо иштеп, ушундай моменттерде. Ошо тандоодон жумушту тандагансыз. Уже потому что квартплатаңды төлөш керек ал жакта, жол кираңды төлөш керек, питанияңды төлөш керек. Айттым, мен эч ким жок эле да ушундай моментте, чтобы колдоп койгончу мени, поддержка чыгып койгончу. Байкелерин эми сөзкөн обычный байкелерин 10 000 сурасаң, мындай айтканда эч ким чыкпайт да, мындай чыны келгендечи, мындай берип турчу десең, салгылтам алмалды, сен перспективаңды эч ким билбейт эле. Сен ушу даражага UFC-де 12-0 деп кетти, барды финиш менен эч ким билбейт эле. Поддержка эч ким мындай болбойт да, пока сен өзүң көрсөтүп, мындай жетишкенден кийин уже чыга баштайт да. Ага чейин эч ким сени тааныбайт, эч ким сага ишенбейт, өзүмө өзү да, мындай айткандачы. Вот ушинтип эле болгон. Анан кийин уже заводдо иштей баштап, моментте грыжа пайда болуп, баса албай калып, жата албай калып, же тура албай калгам да, ушундай момент болуп калдым. Жумуштан таштагам, депрессия кирип кетип 2-3 ай үйдө жатып калып, келинчегим болчу о моментте. Келинчегим
поддержка кылып аткан, бирок кенчегимде боюнда бар болчу. Ушунчалык мындай депрессияга түшүп кетип баягы эмне кылышымды билбей, хотя өмүр бою спорттомун, анан кантип белим ооруп ушуну ооруп алгам да, заводдо көбүрөөк көтөрүп, түнү менен иштеп баягындай проблема болуп, ушундай моменти келген, ошо ушундай болобу депчи. Депрессия болуп, кичине үйдө жатып калып, эмне кылышымды билбей ойлонуп, көп ойлор келет го ошо жатканыңда, грыжа болуп, грыжада баягындай жашсың да, билбейсиң кандай болушун. Анан изучать эте баштадым грыжа жөнүндө, ютубтарда карай баштадым, окуй баштадым грыжа жөнүндө. И уже грыжаны йога менен, растяжка менен, анан кийин закачивание менен, упражнениялар менен, турник менен кыла иштей баштадым. 3 ай 2 ай стабильно кылдым, 20 мүнөттөн бөлүп өзүмө убакыт. Күндүгө грыжа вообще жоголуп кетти. Азыр вообще мындай проблема грыжа менен тема деген жок. Ошо йога, растяжка, анан кийин закачивание упражнение белдичи. Өзүмө күндүгө турам, вот жарым саат өзүмө убакыт кетирем. И вот ошо жок болуп кетти. Одан кийин грэплингке катыша баштадым, күрөшкө. Грэплинг катышып жарым жыл кылып, анан уже ММА өтө баштадым. ММАдан өтүп кичине үйрөнүп, любительский убакытка болбоду ММАда. Чтобы опыт алган. Сразу эле профессиональный бойлордо баштадым. Любительскийде биринчи жолу урушканымда Айкөл FC деген клуб өткөздү любительский. Чыгып туруп 3 мүнөттөн болчу бойлор. Чыгып туруп эле жеңилип калгам. Убакыт болбой калган, проход кирген. Моюну кармайм деп удушка кармам, кайра коюп коюп, кайра турганбыз, кайра проход кирген, кайра буйн деп убакыт кетип калган, туруп урсам, убакыт бүтүп калган. Ошо бала берип койгон, жеңишти. Короче, биринчи любительский опыт не очень болгон, мындай айткандачы. Анан кийин бирок алар таштап туруп профессиональный өткөм, потому что уже база бар, кикбокста профессиональный бойлорум бар, любительский деле бар, результат анан кийин сразу эле ойлогом. Грэплингти уже кичине защита үйрөнүп алгам, партерден анан стойкадан. Уже ММА өтүп, уже ошентип профессиональный дебютты кылгам Москвада. Ошентип баштап уже мына азыр. Кудайга шүгүр. One FC чоң мировой лигага келип калдык. Ошол кыйынчылыкты баштан өткөрүп аткан кезде жанагы 12 жаштагы Акбардын жүрөгүндөгү спорт болгон каалоосу, желаниясы ошол кезде өчтү. Каерде эси айтсак, Ошол выбор кылган учуруңузда, баягы белиңиз ооруган учурда, же жумуш, же выбор болгондо тренер айткан кезде кыйналып жаткан кезиңизде каалоо өчтүбү? Жок, каалоо өчкөн жок. Ошо вот именно мен борьба болуп атканда, ушундай кантип болуп калды ушул нерсечи. Кантип ушул келип калдым депчи. Но ойлор болбоду, чтобы калтырганычы мындай. Вот именно ойлор келген, то что вот именно 23 жашымда уже профессиональный бойлорун баштадым, иштей баштадым. Москвада анан кийин уже моменти келди, 24-23 жашта уже эсимде жакшы эмес. Жумушта иштедим Москвада. Анан уже иштей баштадым, акча таба баштадым. Анан кичине акчам чогулта баштадым. Момент келди. Анан бир моментте жумуш токтоп калды. Бирок орустардын колунда иштейт элем. Таксопаркта орустардын колунда. Доставка боюнча иштейт элем. Анан кийин проект жабылды, Яндекс жапты. Акбар жумуш жок калды. Анан моментте ойлондум да, я вот ушунча убакыт кетирдим, 24кө келдим, 23кө. Же дальше алып кетемби, же ишти кылайынбы дедим да оюмачы. Анан кийин ушунча бекер кетпесин деп, мен жумушту тандабай, спортту тандадым. Ошо дальше ошентип уланып кетти да. Ошол именно ошол жерде важный момент болду. Москвада жүргөндө уже тачап калган Москвадан, уже желаниям жок аякта жашаган. Орустарды амле мындай агрессивный орустарды көргүм да келбейт. Ошо момент келди, ошо жумуш офисте уже иштешим керек, мына иштеп аткан болчумун. Дальше улап кетсем деле болот эле ал жумуштардычы. Кичине перекупщик болуп, башка болуп, мындай айткандачы, Москвадачы уже көзүм жетип калган да бул жумушкачы. Адамдар менен сүйлөштү, үйрөнүп калган элем уже. Анан кийин моментте ошо же жумуштам да, ошо өзүмө уже тренер эмес, ички эмес, өзүмө вопрос задавать эттим да. Акбар, же ишти кыласыңбы, же спортты кыласыңбы деген вопрос болуп калды. Ошол жерде мына эки выбордо мен спортту тандадым да. Келип начальникке айттым. Начальник, мен ошо спортсмен болом, типа мен профессиональный боец болом, дальше One FC, UFC, ошол чемпион болом десем, шеф,
күлгөн да мындай сенби депчи типа сен ошо жете аласың деген мындай сомнение болуп ну все давай удачи тебе если получится деп мындай же кое бергиси келбей анан баягындай сомнение болуп жете аласың деген вопрос баягындай насмешка болуп баягындай сезилген да 100%чы мен спортсмен болом дегенде алар мына мени көрүп алып да ойлойт да көбү спортсмен депчи серьезный спортсмен депчи ну давай удачи деп коет болду ошо мен спортты тандап кеткем только тренировка кылгам ошондон даже Кыргызстанга көчүп келгем үйүмө Мадыга көчүп Москваны ташап жумуштарды ташап бүт нерсени ташап досторумду ата энем деле Москвада жашайт да укаларым бир тууган Москвада болчу ташап бүт туугандарды ташап Кыргызстан Мадыга келип Мадыда ошо жашап ошол жерде только спортто баштагам да. Оюңузча эркек кишини эмне сындырат? Эркек кишини өзү айтайын мындай айтканда кыздар өзү биринчи очередь кыз анан лень жалкоо и нету цель сындырат баягы адамда максат жок го вот ошол сындырат да потому что любой момент уже любой жака коюп кете бересиң мындай максат жок болгондо адам мындай мен айтып коем овощ да просто жашайт планктон жөн эле жашайт же пайдасы жок эч кимге же коомго жок же өзүнө же досторуна же туугандарына максат болуш керек адамда цель болуш керек жетиш үчүн ошондо вот если ошол жок болсо ошол көп сындырып коет да анан конечно биринчи очередь бул дин болуш керек алла деп жүрөк согуш керек ошондо сынбайт дейм го даже не болсо дагы алла деп намаз окуп жүрсө Аллахка кайрылып турса постоянно то эчтеке сындыра албайт го адамды. Суроом туура эмес кабыл албаңыз албетте. Эгерде сиз бай үй бүлөдө туулганыңызда балким сиз бул ийгиликтерге оңоюраак жетишет белеңиз? Жок, мен ошо ойлоп калам ушундай. Если ушундай моменттер жашоомдо ушундай болгондо, если ошол моментте мага поддержка чыкканда байкелер, башкалар депутаттар же мындай айткандай оюмда ошондой болчу да, жардам берсе экен депчи. Ошол моментте жардам берип койсо, может мен ушул ийгиликтерге жетпейт элем, потому что соблазн, мындай зона комфорта деп коет баягындай. Бүт нерсе бар, акчаң бар, оюң мындай мен ушу семьямды багышым керек, мен ушу акча табышым керек деген ой болуп калат да кичине. Баягы айтат го бизде кыргыздарда ачка бала ток бала менен ток бала ачык менен ойнобойт деген ошондой да. Голод только бизде мотивация бул спортто, мына ММАда, даже чоң спортто только голод утат да, мындай айткандачы, ачкачылык, желание победить, ради чего дегенде, мындай ради чтобы семья үчүн, ата энең үчүн, өзүң мындай бир статуска келиш үчүн. Ошо мен ойлойм, что если бирөө башында если бирөө жардам берсе, может келбейт элем бул жергечи. Потому что көрүп турабыз, поддержка кылгандарга бар балдар, но до сих пор результат кыл элек. Потому что токта, курсак ток, ойлонбойт эртең. Азыр бар деп Азыр бар, жүрөт ушундай. Гонять этпейт, өзүн заставлять этпейт. Манан кийин мээси да баягы ачка болгондо миң катуу иштейт го. Ток маалында миң иштебей коет, ошондой эле нерсе да. Мен оюмча. Жакшы. Сиздин оюңузча мушкердик бул зомбулукка тарткан спорт эмеспи? Анан ушундай сындарга, ушинтип айткан адамдарга эмне деп айтасыз? Бир аз түшүнбөй калдым. Бул мушкердик рингдеги мушташ, бул зомбулук көрсөтүү эмеспи деген ойда. Это не насилие деген. Да, вот мындай айтканда ушундай вопростор көп болот. Кээде мына азыр вопростор азыр, тем более азыркы моментте өтө катуу болуп атат. Ооба, любой ата эне мен мындай айтканда туура түшүнөм ал деле. Айтылганда мындай со стороны, конечно, жестко көрүнөт мындай. Ата эненин катары мен деле апам каалабайт ушу мушташканды ташай бер дейт, башка нерсе дейт, кыжаат болушат. Но биз айтканда кыргызбыз да, кыргыздар, биздин ата бабаларыбыз өмүр бою соода кылган эмес, же бирөөнүн колунда иштеген эмес. Биз воинственный народбуз да, баягы ата бабалар согушуп, ошо алып, жан берип мындай каныбызда бар да. Биз ошо каныбызда келтип алып дейм да ошо. Ошол нерсе анан кийин мен айтам, бул для меня это
ММА. Это не как раньше баягы правиласы жок, эрежеси жок, ондай эмес. Азыр ММА бул правилалар менен, взвешивание менен, өзү менен теңдер менен коюлат, уровеньдер менен коюлат. Мындай айтканда рефери бүт судья караштырылган да. Анан кийин уже любительский деле уже бар бул жакта бүт мына уже коюлуп, правилалар коюлуп, уже мындай кандай, как обычный спорт. Анан бул для меня как мындай айтканда искусство, да? Искусство победить. Мындай айткандачы. Каким способом деген. Сен каратист болсаң, мен борец болсам, кимдин навыктары күчтүүрөөк деп баягы искусство победы, да, мындай айтканда. Ошо мен ойлойм, просто бул спорт и ничего личного. Коомго тийгизген таасиричи кандай болушу мүмкүн? Коомго таасир этеген, если неправильно воспитывать, күчү көбөйүп, баягы туура эмес воспитание берсе, биздин тренерлерибиз же старшее поколение биз көрүп турабыз. Мына туура эмес жолдордо жүрсө, конечно, бул күч болуп, мээси жок болсо, конечно, бул таасир да. Любой вид спорта, не только ММА, и бокс, и борьба, и любой вид спорта, единоборство деп коет. Если мээни иштетпесең, конечно, туура эмес примерлерди көрсөң, байкелерди туура эмес жүрсө, алар, конечно, поколение өскөн поколение көрүп алып, ойлойт, ушундай туура экен деп, же ушундай кылса болот экен деп. Мен оюмча, күчтү сила есть, ума не надо деп коет го орустарда. Только баш менен иштетип жүрсө, Алланын жолунда жүрсө, бул эч коомго таасир болбойт деп ойлойм. Ошол эле учурда сиздерди көрүп, уруш мушкерлерди көрүп жүргөн, аларды күмүр тутуп жүргөн жаштар бар да. Айтайын дегеним, ошолорго мындай кандай таасирин этиши мүмкүн? Таасир деген, мен оюмча эч таасирди көрбөй атам, просто Мүнөздү, балким дисциплина ошол эле учурда, балким сиздер жетишкен ийгиликтерге көрүп, ошодон мотивация алып, чыныгы профессиональный спортко келгиси келгендер бар. Кээ бири жана жогоруда сиз айткандай кийимден сырткары, көчөдө пайдалангандар болуп калышы мүмкүн да. Ошондой жаштарга эмне деп айтат элеңиз? Профессиональный спорт менен мындай туура эмес колдонгондордун арасындачы? Ошого айттым, биринчи өзү динди воспитание кылыш керек да, ошо үй бүлөдөн чыгат да, мына ата-энеден чыгат. Бул биринчи очередь мындай спортко бул балдар азыр айтасыз го, ошо поколение жаштар бизди көрүп өсүп аткан. Алар сразу эле с пеленок же мындай жаш бала 2 жаш, 3 жаштан машыгуу баштабайт да. Алар уже 10 жаштан баштап же 15 жаштан баштап машыгып башташат. Ошол нерсеге келе башташат, көрө баштайт. Анан кийин ошого чейин бул ата-энеси биринчи очередь воспитание кылыш керек. Динге жакын кылыш керек, Алланын жолунда. Бул мындай айтканда үйдөн чыгыш керек да, биринчи. Үйдөн чыкса, бала нар жактан воспитанный болсо, уважение старшим кылса, чоңдорго, кишилерди сыйласа, иман жолунда жүрсө, ММАда кылабы, башка жакта кылабы, таасир тийбейт бул нерсегечи. Просто мындай айтканда үй бүлөдөн анан байкелери болот, башкалар жакшы воспитание бериш керек деп ойлойм. Сизге популярдуулук, таанымалдуулук жактыбы? Я честно мындай айтканда өзүмө звезда же мындай сезбейм, чын айтканда. Потому что моментте болот, биз адам үчүн популярдуу болом деп адашат экенбиз да ошол нерсеничи баягы. Потому что биз пендебиз, адашабыз. Бүгүн сен жагасың адамдарга, эртең сен не то бир нерсе айтып коесуң, болду, адамдар сени хайт этип, баягы жаман көрүп, баягы сен ушундай сүйлөп койдуң деп уже башка мнение өтүп калышат. Ошон үчүн пенде бул адам, бул түшүнөм, звезда болуп баягы азыр айтып атканым жагып атат элдерге. Кичине эртең өзүң мнением айтып койсоң, не то, то сразу же бул болбоду, бул мындай болду, чатак экен бул бала деп. Потому что эми адамбыз да, мен да адашам, башкалар деле адашат. Ошон үчүн мен только Алла ыраазылыгы үчүн жүрөм. Ушу результат кылгандарым только Алла ыраазылыгы үчүн. Элдер эми канча адам болсо ошончо мнение болот. Мисалы үчүн обычный пример өткөндө мына ошо подкастка чакырганда айтып койдум эле интервьюда, что вольный борьбадан кыйыныраак, чем UFC поясын алгандан деп койдум. Ошол жерде негативный комментарий канчасын көрдүм. Ошол нерселер дагы мындай айткандай моменттер болот экен да. Бирок өзүмө звезда же мындай популярный сезбейм да, анан ончо деле мындай чувство деле боло элек да, чтобы. Ошондой жаман хейттерди сиз боюнча ойлорун айткандарды кандай кабыл аласыз?
Мен вообще ошо аракет кылам, негативный жок. Мен мисалы үчүн азыр Инстаграм даже может кирсеңер болот. Подпискада новостный телеканалдар жок. Негативный нерселерди алып салгам да. Анан кийин ушундай моменттер комментарий жазса, мен эч реакция кылбайм да. көңүл бурбайсыз. О, зачем көңүл буруп, энергия тратить этип, ошо убактын кетирип, одан просто тийбей койгон жакшы болду. Ошо мен жок болуп кетет, мындай айткандачы. А буга чейин спорттон эң алгачкы уткан кирешиңиз канча болду? Мындай карьераңыз жаңы баштагандачы. Эң алгачкы уткан ошол ишиңизди таштап туруп спортко келип эң биринчи уткан акчаңызды эстей аласызбы? Мен доставкада болуп, курьер болуп иштейт элем Москвада. Ошондо порттерде торт ташыйт элем акшамдарга. Вот ошондо праздник дебюттарда ушканда биринчи бойлор, наоборот, биз берет элек акча. Акча берип. Ооба, биз берип, бизге соперник берип өткөзүш үчүн 3000 эми 3000 ушундай берет элек. Взнос кылып профессиональный бойлоргочу, организаторлорго, бирок точно билбейм, же 3000би, же 10 000би ушундай бергенбиз биринчи бойлордо. Но биринчи ММА алганым акчам бул унаякта болду окшойт. RCC организацияда болду. 4-чү боюмда акча ала баштагам. 100 000 плюс утушка 50 000, чыгышка 100 000 болчу. А утушка 50 000. Ал моментте замена чыккам. RCC организация, чоң организация, азыр Россияда биринчи место алышты, баягы лучшая организация России деп. Ошол жакта 100 000 плюс 50 000 биринчи гонорарым болчу, ошого мага жаман сүйүнгөм да. Эмнеге короттуңуз эле аны? Короткон жокмун, мен семьям менен өзүм эле корото турганда эле акча сумма болгон эмес, эми просто мындай Турмуш тиричиликке эле колдонуп. эч чтобы значимый бир нерсе же шкаф же кухня бир нерсе алган жетишкен жокмун да. Мына үй бүлөмө ошо кетиргем. Мисалы, балалык кезиңизде бир нерседен корккон учуруңуз бар беле? Эмнеден коркот элесиз? Ошол коркуу туюму азыр барбы? Ооба, мен мушташтан коркот элем. Мектепте жаман мындай. Мен өзү жаман кичинекей бала элем да. Боюмда эле кичинекей, мен класстардан, параллельный класстардан эң кичинекей боюм меники эле. Весим да эң кичинекей меники болчу. Баягы классташта, мисалы үчүн менин эжекем 1,50 болсо, мугалим ошондон да кичинекей элем да мен 9-класста элестетип эле. Весим 46 килограмм элем. Ошентип мындай жүрөт элем. Дене тарбияда тизилгенде акыркы тура элеңиз. Кыздардан дагы акыркы турат элем. Акыркы туруп, эң кичинекей бала элем. Мындай гормональный подъемда эле болгон эмес. Анан мындай кичинекей бала болчумун. Колледжге мына Кыргызстанга келип тапшырганымда, кээинки маршруткада жүргөнүмдө 1 сом берип түшүп кетет элем. Школьник. Школьник деп. Анан мени водитель карап туруп сомнение болбойт да. Бул точно школьник дейт да. 6-7 класста окуйт деп. Менин бетимде мына жаш көрүнүп, өзүм деле кичинекей көрүнүп баягындай. Мектепте, колледжде да эң кичинекей бала болчумун да мен. Мага эч ким тишпейт эле. Анан вот этот страх, то что баягындай постоянно постоять за себя, баягындай өзүң мындай коргошуң керек деп, мындай кичинекейлер ушундай да. Чоңдор андай эмес, психологиячы. Чоң балдар төрөгө мындай батыр балдар спокойный болушат, билесиңерби? А мындай, потому что алар күчү бар, мындай узун, чоң өзү, мындай тишпейт алар эч ким. Ошол турушу менен эле эч ким тишпейт. А кичинекей балдар тырышып, ушу өзүм коргойм деп, анан көрсөтөм деп, бир жерге чыгам деп, постоянно ушундай адамдарчы. Он должен показывать себя постоянно. Мен ошондой өзүмүз коргойм деп мушташка мындай чыгат элем, бирок коркот элем, мандыраш кармайт элем, но ошону бирок баягыдан ушундай моменттер болот да. Коркосуң, ошо эң кичинекей болчу ошо. Мен баягындай бой кичинекей баягыда эмне деп коет, то что кичинекей постоянно ата-энең бою өспөй атат. Бул баланын бою өспөй атат, бул чоңойтуп атат деп туугандары келип баардыгы эле кичинекей болуп калды окшойт деп, кичинекей болуп калат деп баягыда ушундай мына кылышат да, ошондо переживание кылат эле меничи. Мени асадык калып калат эле да, ошо. Элестет 18 жашка чейин мен өспөй атам, боюм өспөйт, весим деле өспөйт. Туугандарым келет кечке, бул бою өспөй атат, витамин бериш керек буга, мындай бериш керек деп кечке айтат сөздөр. Анан кийин бир моментте келип Москвага бардым, апам менен. 1 жылдын ичинде 15 сантиметр, 20 сантиметр өстүм. Моментте 1 жылдын ичинде 20 килограмм вес алдым сразу. 1 жылдын ичинде. Ошондо чоңоюп кеттим да. Азыр ошол аренага чыгып атканда коркуу жокпу мушташтан? Аренага чыкканда мандыраш, коркуу болот обязательно. Перед боем особенно, анан же сарылап турасың бой күнү. Ушундай титиреп денең
бир титиреп чыгат. Адреналин. Адреналин каның айланып барат, мандраж болуп баягы, потому что мээң да, подсознаниең да сезип атат да. Азыр таяк жеп калышым мүмкүн. Жеп калышам, ашказандарың да бүт түйүлүп калат мындай. Анан бир моментте ошону түйүлгөндө мен аракет кылам контролдоп алганчы. Кантип? Подсознание, что Акбар, сен айландың, сен опытың бар, сен уже канча тренировка кылдың, сен канчалар менен иштедиң, уже спарринг партнерлоруң сен күчтүү болчу, сен сборлордо жүрдүң деп өзүмө мындай бир момент кармайм дагы. Бир моментте ошо огоньду баягы мандраж титирип аткандарыңа контролдойсуң. Вот профессионал чем отличается от обычных боецтерден, силерден? То, что биз ошо мандраж, адреналинди баягы мушташып келгенде контролдой алабыз да. Эмоция алдырбайчы. Мушташып кеттикпи? Мен деп туруп мындай өзүм билем да эмне иштешти, кандай спокойно. А вот баягы билбеген суета кылып, тезде урушуп эле чачап калсаң көчөдө. Вот энергия көп кетип калат да. Потому что эмоция алдыра бересиң. Эмоция болупчу, анан дышать эткенде унутуп каласың. А вот биз ошо уже ушер любительскийде, профессионалдар өткөн сайын уже чувство болуп, контролдоп баягы ойлору менен сен уже чемпионсуң. Сен мындай спокойно мындай кармаганды контролдогон ошентип настрой коем дагы, настрой болгондой уже жеңил болуп калат. Бирок айтат, бизде тренерим айткан, менде агай мен коркуп атам дейм. Боюнун астынан любительский карьерамдарда коркосуң да, бала титирейсиң, башка болосуң, туалетке барың келет. Анан айтат элем, агай ушу коркуп атам десем. А нормально эле десем, ооба нормально эле, только психтер коркпойт дейт. Кышасы кетип калгандар, ошолор коркпойт дейт. А так любой адам, хоть даже чемпион UFC болобу, Хабиб болобу, менен чыгып көрсө аларга эле мандраж ой болот да. Просто контролдошты билишибиз керек. Любой нерседе. И в бизнесе, и в жизни, и во всех. Даже мына тренинг бере турган коучтар, же чыккан сценарий, же силер деле мына YouTube прямой эфирге чыкканда кичине башында баягы болот го мандраж. Силер деле мандражды ошону контролдойсуңар да. Кутта ушундай эле сезим болот да. Мына силер деле азыр 1000 адамдын астына чыксаңар, сен сүйлөгөнү мандраж болсо да, ошону бирок контролдойсуң. Кутта ушундай бизде чувство болот. Ошон үчүн бүт баарында мандраж болот. Бирок просто биз контролдошду үйрөнүшүбүз керек. Ал контроль бул опыт менен келет. Канча көп даярлансаң, мисалы үчүн сен чыгып атасыңбы элдин астына баягы бир сүйлөп тост менен, сен уже даярланып үйрөнүп үйдө даярланып чыксаң, сага жеңилирээк болот. Анан уже сценаларга чыга берип уже көнүп каласың да, мындай айтканда чувствочу. Уже контролду билип каласың, ошентип оңой ошентип өтүп калат. Бизде эле кутта ошондой силерде ситуация болот да. Кийинки суроом, Кудай бетин ары кылсын, карьераңыз бир күн токтоп калса, эмне менен алектенесиз? Ойлонуп көрдүңүзбү? Ооба, ойлонуп көрдүм. Но конечно, мысль ойлор келет да, что азыр спорт токтоп калса, травма алып калсам эмне болот деп. Эми биринчи очередь это, конечно, Аллахым жардам берет, рызкыны Аллахым берет. Бул спорт башка нерсе не болсо дагы Алладан да рызык, Алладан канча билесиңер кең да, Алланын рызкынычы. Бизнес кылам, элге жардам берем, элдин мамлекетте ишти кылам. Точно кыла элекмин, бирок уже менин оюмча, потому что спортсмендер мындай айтканда бирөөнүн колунда иштей албайт го дейм, баягындай. Мен мисалы үчүн азыр бирөөнүн барып айткенин колунда иштеп мындай кыла албайм, же охранага барып иштей албайм. Просто жашпыз, кээде китеп деле окуп калабыз, ошо мындай грамотность финансовый керек, ошо мындай айткандай бизнес кылабыз да. Өзүбүз колубузда. Азыр артка өтмүшкө кайтуу мүмкүнчүлүгүңүз болуп, 12 жаштагы Акбар менен жолуксаңыз, ага эмне кеңеш берет элеңиз? Мен айтмакмын, что не тратить время зря. Телефондорго, убакыт, досторго, баягы бесполезно отуруштарга, кийин мындай айтканда дисциплинированно өзүңө тренировка кылып, фокус терет этпей, только тренировка кыл деп айтмакмын, что убактыңды бекер кетирбей, досторго, отуруштарга, тойлорго, башка только мындай фокус терет этпей, тренировка кыл дейт элем. Уже может и другой результат болбу да. Анан, конечно, умно тренировка кыл депчи, баягы бестолковый эле
трефка кылбайм, мындай башын иштетип трефка кыл дейт элем. Бул жашоодо арманыңыз барбы? Бул жашоодо арманым жок. Шүгүр. Альхамдулилля, я в любом положении и за все благодарен Всевышнему, Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Ошо Жок. арман жок. Эгерде бул дүйнөдө көзү барбы, көзү өткөнбү, бир инсан менен жолугуп, ушундай маңдай теске отуруп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле? Эч кандай түшүнмөдүм бир аз. Ал бул дүйнөдө азыр жашап атабы, же көзү өткөнбү, бул дүйнөдө жокпу? Ошол бир адам менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Только я думаю, что пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен сүйлөшпөсөм атак мындай жок. Айчыкым менен. Только вот, конечно, биздин пайгамбарыбыз менен отуруп этим ошо да. Мечтабы. Акбар Абдуллаевдагы эң жакшы 3 сапат, эң жаман 3 сапат. Мендеби? Менде айта албайм аны жакшыбы, менде жаманбы, мындай айтканда самому не видно ал нерсе. Но я стараюсь больше внимания людям проявлять, заботиться о своих близких, ответственность брать за себя и за своих родных дегендейчи. Долг, то что у меня какой-то долг перед семьей, перед ушундай бар. Анан кийин честность, мне кажется, то что я люблю порядочность и честность. Вот. И я прошу у людей, у друзей такую же по отношению к себе тоже, чтобы кандай мен мамиле кылсам, мага да калайм ушуну, өзүмө да ушундай мамиле кылганчы. Ошондо честно, порядочность. Порядочность во всем, мындай айтканда, в отношениях, в дружбе, бизнесе, во всем, чтобы со мной порядочно относились, и я к ним тоже порядочно, честно буду относиться. Справедливо дегендечи. Ошону аракет кылам. Жаман кылыктарым, конечно, это у всех, мындай айтканда, зависимость в телефоне, постоянно в Инстаграме зависимость, анан кийин пунктуальность моя самая сильная, то что вовремя келбейм, вовремя турбайм, и чуть хромает дисциплина, то что дисциплинированность слабая. Вот так. Адашпасам 2 балаңыз бар, Эки тең уул. Эки тең уул. Балдарыңыз кийин мушкер болом десе макул болосузбу? Да, бирок мен заставлять этпейм, алар өзүнүн выбор болот, өздөрү жаккан нерсени кылышат. Жашоодо ата энең кылган нерсени кылбаш керек да. Айтат го керек, сен стоматолог болосуң, сен юрист болосуң, сен адвокат болосуң деген. Жок. Өзү тандаш керек, бала кайсы жактан өзү жакын болсо, өзүн мына талантливый жагынан сезиш керек да, жаккан нерсени желание тартабы, компьютерщик болуп, компьютерден пускай берсин. Артист болбосо эле, артист болсун. Иманга жакынбы, иман дамла болсун. Мен эч мындай запрет кылбайм го, и считаю тоже, чтобы элдерге да мындай көп мен досторум бар, байкелерим бар, и слышам көп мындай айткандай. Я видел ситуацию, когда вот он даже айтпай эле коеюн. У меня есть родной, братья мои есть, которые вот получается, он учился в школе, там красный диплом, в колледже красный диплом, программист его, но у него нету желания идти по этой сфере. Но его родители сказали, что ты будешь программистом, тебе нужно учиться дегенде. А бул калабай атат ал нерсени. Но ата энеси айтат, и он бүтүрдү, но азыр иштебейт. Ошол нерсе жакпайт, көңүл жок. А если өзүн жаккан нерсесин кылганында, конечно, это не работа была бы, это хобби, это уже, как сказать, мындай. Өзү ар бир адам өзүнүн жаккан иши менен кылыш керек, ошондо бактылуу болот да. Мен спортты тандадым, мен спортто бактылуу болот азыр жашоомда. Ошондо результат болот да, өзүн танда мындай жаккан нерсени тандаса, ошондо бир нерсеге жетишет. А так, мындай айтканда ата энем айтты, же ушуну кылыш керек, же азыр ушу популярный болуп атат, же ушулар жакшы профессия болуп атат десе. Жакшы акча таап жатышулар. Ондо туура эмес деп ойлойм. Ошондо бактылуу болбойт адам. Счастье в пути дегендечи, а не в цели самом, а в процессе вот. Процесс ушу максатына кетип аткан жолунда ошо бактылуулук да ошо деп ойлойм мен. Акбар мырза, акыркы суроом. Акбар Абдуллаевдин бул жашоодогу негизги принциби эмне? Я думаю, это вера во Всевышнего в первую очередь и быть человеком. Вот цель вот.
Вера в Всевышнего и быть человеком. Каждый день быть человеком. Чыңгыз Айтбаев айткандай. Эң кыйын болуш күн сайын адам болуш. Вот адам болуш, просто адам бол күндө. Все. Өтө сонун. Сизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Алла разы болсун. Албетте оюмча жакшы маек болду. Буну YouTube'дан чыгарабыз. Албетте урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, Акбар Абдуллаев тууралуу пикирлериңиздерди, эфир боюнча пикирлериңиздерди сөзсүз түрдө жазыңыздар. Кийинки эфирлерге кимди көргүңүздөр келет, ал боюнча дагы пикирлериңиздерди бөлүшсөңүздөр болот. Бизде бүгүн конокто MMA мушкери One Championship'тин чемпиону жана жөн гана коштук жигит Акбар Абдуллаев болду. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Куярмандар, колдоп жүргүлө, бири-бирибизди колдойлу. Күч бириндикте. Ошого чоң рахмат. Алла разы болсун баарыңарга. Рахмат.